же на самом деле бул күнөөлүү эмес, что биздин акчаларыбызды алып үйдү салбай жүрө берет да. Демек баарыбызга эле ошондой кылып жүрсөк боло берет экен да. Же бул тергөөнүн шалакылыгы деп ойлоп калдым да. Мен былтыр 2023 жаскам ошо Первомайский ровдога биринчисин. Экинчисин 2024 где-то бир 2 ай болуп калды жазылганына. Жооп жок, чалганда жок, чакырганда жок, очный ставкада болгоным жок. Чыныбек Тайырбеков үчүн өзүнө киргем. Бияктын өзүнө киргем. Эмнеге ушундай болуп атат, эмне менин ишим жабылып калды десем, сен мага эмне ороңдойсуң, мен акчаңды ошол кишиге мен карматтым эле, өзү киши, ушу киши айткан. Азыркы учурда деле эгер кабыл алынган чечимге макул болсоңуздар, анда көзөмөл органына кайрылып, может жалобать. Эми бул Бизде адамдар бир суроо бар да. Жолдош ага лейтенант. Мына жабырлануучулар бар. Арыз бар. Бул генеральный директор мойнуна алып атат. Алдым ошол акчаны, иштетпей жок кылдым деп. Эмне үчүн чара көрүлбөдү буга? Бул киши мойнуна алып атат. Анан үчүнчү жолдагы жабылып кала турган болсо иш, анда сиздерге ишенич такыр эле кетет да. Биздин укукту анда ким коргоп берет? Сен общий айттым. Алмаз байке, именно сиздин маселе боюнча да. Сиз 13 000 доллар мага бердиңиз. 800 канча миң сомду жана 850 миңди Адилет деген балага берип салып атпайсызбы? Анын жөнүндө Биз чечим кабыл алгандан кийин прокуратурага жиберебиз 5 күнүн ичинде. 5 күндөн кийин алар прокуратура өзүнүн мыйзам чегинде мөөнөттөрү бар, ошону окуп калгандан кийин бизге келет, архивге келишет. Армаңыздар, урматтуу Су Беспредел медиа порталынын көрүүчүлөрү, кызматыңыздарга Кайрат Кенжебаев. Бүгүн биз кайрадан тестам темасын улайбыз. Ошо жабырлануучулар менен биргеликте 1-Май райондук ички иштер башкармалыгына келдик. Бияка келгенибиздин себеби бир канча ошо жабырлануучу арыз жазган экен, бирок арыздары каралбайт экен. Бир канчасы кыскартпай кетиптир да. Ушул жагдай боюнча билели дедик, эмне болуп атат, кандай каралып атат. Азыр ошол тестам компаниясында өкүлдөр келишет. Ушул жерден бир катар баарлашуулар болот го деп турабыз да. Биз менен бирге болуңуздар, кызыктын баары алдыда. Урматтуу көрүүчүлөр, таныстырып, бул тестам компаниясынын директору Алмаз, фамилиясы кандай эле? Тураров Алмаз. Баягында кышында жолукканда сиз ар бирин расписка кылат деп атаңыз милдеттемен алып иштейбиз, кылабыз деп айтылды эле. Кимде эмне иш кылынды, эмне болду, кимдики чечилди, бир жылыш барбы деп туралы дегенбизди. Так, жолукканыбыздан бери 2 ай өттү, 2 айдан бери жылыш болгондо Ошто бир аксакалдын үйү бар болчу. Аяка 200 миң сомдой сарптадык. Сокулуктагы жана Самат деген балага 50 миң сомдой сарптадык. Анан 135-140 миң тегерегинде бул көлдө. Жок, анчалык акча берген. Жок, ошончо кетти. Сизге жок, баягында группаңарда уктум да, бияка келипсизби? Бектен заман сизге ошол акча төлөндү, иштер кылынды деп айтылды группада. Жана ошо 140 миң сом болуп эмне болду? Жок, мен түшүндүрүп берейин. Эмне себептен 140 миң сом? 110 миң сом балдардын эмгек акысына, уста акысына бериз. Жок, 110 миң сом болду. Мен билем да, мага отолукту мен бербедим ал. Бекназар эмедеп 90 миң сом болгон жоксуңар. Мен лично өзүм акчам алганда жок, жок. Мен эмет бере алам. 90 миң сомго келишим түзгөн балдардын акчасы. Анан кийин жана Эрлан деген балага ошол балдарды таап берип аткан балага өзүнчө 25 миң сом берген болчубуз. Бирок ал жөнүндө мен курста эмесмин. Жок, эми курста эмес болсоң да каражат кетти да. Ал бала андай таап бергенчи ошо бирөөнө 25 миң төлөгөндөн көрө бир бурчун бүтүргөнүң жакшы да, өзүң эле тапсаң болбойбу ошону? Беку, мындай болду. Таап албайсың. Жок, мен тапкам ал балаларды. Тапканда бирөөнө 25 миң төлөп бердим деп атпайсыңбы? Ошону 25 миң анда болчу бирөөнүн бир бурчун бүтүрүп бер да. Ой, бирөөнү таап берген кишиге 25 миң бербейсиң. Сен сүйлөтөсүң мен до конца. Сүйлө. 25 миң сом ал просто алдын ала как задаток катарында алган да, аванс катарындачы. Анан ошол аванс просто тип балдарга жетпей калыптыр да. Бал Эрлан менен өзүнчө чечише болмой болуп, ошон менен балдарга өзүнчө 90 миң сом бердик. Анан барып келген жол кире акысы, майда чүйдө расходдор менен бир 135 миң сомдой каражат сарпталганбыз бияк жакачы. Ошон менен баш аягы бир 200 300 миң сом, 350-400 миң сом тегерегинде азыркы учурда каражаттарды сарптадык. Андан бөлөк сарптай элекпиз. Жөн эле жатып алган эле жерибиз жок, чындыгында аракеттерибизди кылып атабыз. Кандай кылып эме кырдаалдан чыксак болот депчи. Бирок 2 айдан аралыкта болгону гана ушуну эле кыла алдык да. Мындан ашык кыла алган жокпуз. Ошол биринчиден. Анан экинчиден мынакей өзүңөр Первомайский ровдога чогулуп неметип атсаңар. Мен бүт күнөөмдү мойнум менен толук алам. Кимге канча каршы болсом, ким канча десе мен бүт күнөөмдү мойнум менен толук алам. Эгерде эме болсо, чындыгында мен уже
камалганга деле даярмын берге атайын ошого келдим. Мага атам айтты ушундай чогуу болуптур деди. Мен атасы барбай эле эмес, мен өзүм келем дедим. Чын болгон аракетин жазып атам бирок. Өз менен жазылып кирем. Өз калым менен жазылып эле кирем даярмын. Анан мен сага жанагы Самат келбей калбадыбы? Саматтын үйү боюнча айтып атпайсыңбы? Самат белгилүү себептер менен келе албай калды. Ал келсе өзү жооп бермек. Бирок ал Самат мага айтышы боюнча неме атаң сип панелдерди алып кетиптир, ошол жанагы 40 миң 50 миң деп атпайсың бергемде. Ошолго ордуна алып кеткен экен. Тургузуп берем деген сип панелдер жыйылган бойдон турган экен, ошону алып кетиптир. Ал просто сатып алгандай эле болду дейт кайра заменчи. Взаиморасчет. Взаиморасчет. Ал 1 сом расход болбоптусуңар ал сокулукка. Саматка. Үйдүн сайдинги башталды да, бал. Жаса чечелекте байкемде кылай десең, болгондар кымбат иштейт экен, арзан иштеген бала тап деди. Тап мен 1 мүнөт кармабайм депчи, Азиз байке менен сүйлөштүм, Алмаз менен сүйлөшкөн жокмун Алма менен. Сайдинг жасала баштады, бүткөндө 1 мүнөт кечиктирбей берем деди. Ладно деп, сайдинг жасалды, бүткөндөн кийин байкеге чалсаң вообще албайт телефонун. Алмазга байланыштым. Мен акча эмне болот? Бизде акча жок дейт. Анда баштабай эле айтыш керек болсо башында. Акча жок, жасатпай эле койду. Туурабы? Азыр мен магазинден да материал карызга алгам. Канча карыз? Магазинден 12 миңге карыз кылдым. Мурунку сыртын фасадын жасатканда эле 8110 сом өзүңөр карыз болгонсуңар. Мен сага да байланыштым. Ошону менен биз Анан уста акысын 18 миң сом. Материалдары бар. Ортодон жанагы шуруп-муруп алган өзүм акчам алгам. Анын ар биринин чеги бар менин жанымда. хорошо, мындай да биз могу ызычуу башталгандан бери сенин именно объектиңе примерно канча каражат колдондук сенин оюң боюнча? Менин оюмча ашып кетсе 100 миң колдонду да. Ашып кетсе менин оюмча. Мен аны кышында деле өзүнүн айла строительдерге сүйлөшкөндө бүт сыртынан полный фасад дегенде полный үйдүн сырты да туурабы, түшүнсөңөрчү. Строительство 4 жагы да потологу үстүндө снегодержатель суу аккан отливи полный фасад болуп саналат да сырт. Алмаз барды, строительдер менен барды да фасад деп сүйлөшүп коюптур. Шалабучук сүйлөшкөн да бул дагычы. Өзүнүн атасынын да галасы коюп алып, өзү деле билет. Фасад деп жан квадрат метрин чаптаган ташын эле сүйлөшүп кеткен. Ошого акчасын төлөдү, үйдүн сайдингтери калып калды, суунун отливтери калып калды, снегодержательдер, крыша жабылганда эле кошо бекиш керек негизи. Аны да мындай прием болгон эмес да. Ошол кезде курган балдарганчы. Снегодержатель тагылган эмес. Ошо балдарга таккыздым кайрачы. Сайдинг жасаган балдарга. Суунун отливтери бүт жарабайт экен, жаңы алып өзүм суунун отливтерин салдым. Анда отливтерди жүктөп кете бер барыпчы. Потолоктун крышасына кичине неме кылыпсыңар. Эмне деп коет? Стекловатабы? Аныңар салаңдап турат. Өзүң барганда деле көргөнсүң. Полный чогултуп башка объектке барып жасайсыңбы, өрттөйсүңбү өзүң бил. Мен потолоктан принимать этпейм. Бул ар бир объект боюнча договор болгондо терде жазылды. Фундамент кол коюшубуз керек, принимать этилдиби? Стенка кол коюшубуз керек. Сиз өткөзүп беришиңиз керек да. Туурабы, Алмаз? Андай болгон жок да буга чейин. Үй өткөн жок. Ар кимдик өткөн жок. Айда фирмага иштеген балдар дагычы. Биздин объект боюнча эмне болду? Не деп айта аласың? Аны айтып берчи бага. Сиздин объект боюнча болжолдуу эсеп менен бир 150 миң сом сарпташыбыз керек. 150 миң сом азыркы учурда жок болгондугуна байланыштуу токтоп турат. Эмнеге кетет ал 150 миң сом? Сырткы жасалгасына кетет, анан ичиндеги жаза албай калган жумуштар бар, майда чүйдө, ошолор жазыш керек. Айыркердин кыйшыгы эмне болду? Анан түздөсө болот. Ким түздөйт? Балдар түздөйт. Качан түздөйт? Каражат табылганда. Качан табылат каражат? Ошонун аракетиндебиз азыркы учурда. Тияк деп эми. Алмашкадан өтө берелиз сага. Договордун болгонуна 1 жыл болду. Алмашкадан салмасызбы? Кайрат Кенжебаев. Сам. Насият бар. Ушул жерден ыңгайлуу болот же эмнеге? Көлөккө кирсек болот. Көлөккө кирип алса илдер кылсыбай. Азыр 1 май райондук областынын баспасөз кызматы, ошондой эле тергөө кызматынын өкүлдөрү келди. Суроолоруңуздар болсо мына өкүлдөрүнө биз Тестам боюнча тартып келе жатабыз. Буяк Тестамдын өкүлү, директору, бул жабырлануучу жарандар. Буякка жазып туруп, Алмаз Кожомсанов жазган, Акылбек байке сиз да жазгансыз, Бекназар мырза сиз да жазгансыз. Алтынбек мырза 2 жол жазгансыз. 2 жол жазган. Мен 2 жол жаздым. Жан өтө аласызбы? Бирок эч чара көрүлбөптүр, баары жокко чыккан.
дейт да, ушундай болот. Мына азыр компаниянын өкүлү келди. Анан бир катар суроолор бар экен булар. Ошого бир жооп берип коёңуз. Саламатсыздарбы? Менин атым Алтынбек, фамилиям Мырзабаев. Мына Тестам компаниясы менен 6 айдан бери күрөшүп келатабыз. Укук коргоо органдарына 2 жолу арыз жазылган. Биринчи арызды ноябрь айында Асанбаев өзү тергеген. 1 айдан кийин ал кыскартылган иш прокуратурага жиберилип, ал жактан биз обжалование кылып туруп, кайра Кыдыргычевдин колуна келип түшкөн. Тергөөчү. Бул жакта. Ал байке тергөөчү болсо бизге айтпай туруп, бизге чалбай туруп, бирөө сурабай, эч ким менен жолукпай туруп эле ишти кыскартпай туруп, аны биз кийин билип атабыз. Мен өзүм жеке келип, уведомление дагы келген эмес. Кыскартылды деген жөнүндө талон жибериш керек да, бирөө чалып айтып коюш керек, же болбосо почта менен жиберип коюш керек. Ал нерсе колубузга тийген жок, ошон үчүн мен апрель айында келип, өзүнүн колунан алып распечатка. Анан кеткем да. Кийин окусам, ошол баягы кыскартылды деген токтом чыгарып бериптир. Анан баягы биринчи тескеген тергөөчү Асанбаев Адилет очный ставкага чакырган. Тергөө жакшы башталган. Алмаз өзү да келген. Бардык күнөөлөрдү мойнуна алган. Ал жерде протокол очный ставкага бүт баары жазылган, кол коюп берген. Биз тараптан дагы, бул тараптан дагы, Алмаз тараптан дагы. Ошолордун негизинде, ошолордун баарын карап туруп, бул жерде мен эле эмес да, башкалар дагы бар. Ал жерде дагы айткан, бул киши дагы айткан. Бардыгын мойнуна алам, ооба акчаны алгам, иштетип ийгем. Жок болгондо берем, же болбосо үйүңөрдү акчам болгондо тургузуп берем. Деген негизде биз таркап кеткенбиз ошол боюнча. 1 айдан кийин результат ушундай болду да. Иш жабылып калды. То есть жабылып калды. Демек баягы биздин оюбуз же эки тараптуу болуп атат да. Же на самом деле бул күнөөлүү эмес, что биздин акчаларыбызды алып үйдү салбай жүрө берет да. Демек баарыбызга эле ошондой кылып жүрсөк боло берет экен да. Же бул тергөөнүн шалакылыгы деп ойлоп калдым да. Эмне үчүн ушунча адамды зыркыратып, бул жерде эми менден эле $15,000 алып атпайбы? Бияктардан дагы толтура сумма алган да. Ошолордун баарын чогултуп алып эле ушинтип кенем кесир басып жүрө берсе боло береби деген сурооду биз сиздерге бергенди келдик. Эмне үчүн мындай болуп атат тергөө амалдары? Ошо жооп берип коңуздар мынакей. Бул сиз каяка жазгансыз, качан жазгансыз? Мен былтыр 2023 жазгам ошо Первомайский ровдога биринчисин. Экинчисин 2024 где-то бир 2 ай болуп калды жазылганына. Жооп жок. Чалганда жок, чакырганда жок, очный ставкада болгон жок. Сурап да койгон жок. 2024-жылы качан кимге жаздыңыз? Кайсы ровдо? Первомайский ровдо мына ушул. Сиздин фамилияңыз ким? Жумабаев. Акылбек. Жайыл району. Ошактын тургуну. Ошо 2 ай мурун жазгансыз. 2 ай мурун жаздым. Так, мен дагы мартта жазгам. Дөөлөтбаев деген тергөөчү бар да. Милициянын кенже старший лейтенант. Ошол жазып, мен анын тиги өндөнесин күтпөй эле өзүм келип, мен ишим эмне болуп атат десем, кыскартылды деди. Барбы да? Деп ошентип болгон. Документ барбы? Ооба. Бүгүн ала келгем. Таанышып алсаңызбы? Ошо иш кыскартылды. Сизди бирок эме Бишкек шаардык прокуратура кабыл алып, бияка жөнөткөн да. Ооба, Бишкек шаардык прокуратура биринчи мени ГСУга жөнөткөн. Тиги МВДда главный следственный управление. Главный следственный управление бияка жөнөткөн. По территориясы ушуга экен деп Первомайский ровдоган. Анан Первомайский ровду материалды ушу Дөөлөтбаев караган, анан ошо иш козгоодон баш тартты. Сиздерге Бекназар мырза, сиздер жазып беле бияка? Мен да бияка жазгам. 5-комго жазгам. Надыров Жакар. 5-ком бияка карайбы? Камалбекович. Бизге карайт. Биринчисин жабылып калганына обжаловать этип, экинчи заявление жазганда тоже жабылып калды дегенден Чыныбек Тайырбековичтин өзүнө киргем. Бияктын өзүнө киргем. Эмнеге ушундай болуп атат, эмне менин ишим жабылып калды десем, сен мага эмне ороңдойсуң, мен акчаңды ошол кишиге мен карматтым эле, өзү киши, ушу киши айткан. Надырдан барып сүйлөшүп ал деген. Мен Надырга барып, Жакар Надыровго барып сүйлөшкөндө, сиздики гражданский иш, биз ишти козгой албайбыз. Сиздики кайра жазсаңыз кайра жабыла берет деп мени чыгарып койгон жет, бүттү да, ишиң жок. Обжалование болуу, кайра жазсаң кайра эле неметип берсе анда жазган бар болуп эмне кереги бар? Жазганда толук чыкпаса. ГКМГда жазсам уже мошенничество боюнча сиз
Көлдөн акча берипсиз, көлгө деп көлгө жөнөткөн. Анда кагаздары бар. Следствие кылмыш иши козголсун деген. Көлгө барсам сиз Бишкекке жазыпсыз деп Бишкекке жөнөткөн. Ал кагазды Бишкекке жөнөтүйдүк деп Бишкекке келген. Буякка келсем ишим жабылып калыптыр. Эч кандай жылыш жок да. Уже 6 ай болду. Октябрда жазгам, уже 6 ай, 7-ай кетип атат. 23-жыл жазгансыз. 23 октябрдан баштап эле кайра эле ушундай бири-бирине тепкилеп футболить этип элечи, эч кандай жылыш жок болот да. Бакесиз. Биздики болсо, Сизге башка уроодо жазгансыз. биздики Ленинский роодага жазганбыз. Биз мурдагы жыл жазганбыз, анда вообще караган да жок, чакырган да жок. Бунда дагы жаздык элек, бунда да карабай коюшту. Экинчи видео чыккандан кийин чалышкан, ишти козгоп башташкан да. Ленинский роодо. Ленинский роодо. Ал жактан да жыйынтык жок. Баке, сіздер жооп берип коесуздар бураке. Баары могу жерде негизги бөлүгү силерге жазгандар экен. Сизге келип жазгандар айткандар. Биз бул жерде 4 жаран экен, бизге арыз менен кайрылган. Анын баардыгы боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жазык процессуалдык кодексинин 154-беренесинин талаптарына ылайык чечим кабыл алынган. Чечим кабыл алынганда бул байке келген, бул байкеге түшүндүрүп бергенбиз. Эгер кабыл алынган чечиме макул болбосо, анда көзөмөл орган, то есть прокуратурага кайрылып, ошол жерден биздин кабыл алынган чечимге арыздоомот менен кайрылса болот деп. Азыркы учурда деле эгер кабыл алынган чечиме макул болсоңуздар, анда көзөмөл органына кайрылып, можете обжаловать. Мы в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса рассмотрим заново полностью. Жок, эмнеге жабылып кетип атат? Кылмыштык курамы жокпу же эмне? 154-берененин биринчи бөлүгүнүн экинчи пунктунда каралган ошол негиздер менен чечим кабыл алынган. Эмне себеп? При неисполнении или ненадлежащем исполнении сделки, договорных Мошенничество, мошенничество башка статья. Бул жерде тергөөчү чечим кабыл болуп атат ошол беренеге таянып. Биз тергөөчүгө андай же мындай чечим кабыл алды деп эч кандай көргөзмө бере албайбыз. Ал тергөөчүнүн өзүнүн чечими. Биринчи жазган эле следовательгечи биз мындай недоверие деп ошентип жазып атабыз да, биздин ишибиз деп. Анан экинчи жолу иш ачылып, прокуратурадан обжаловать кайра ошол следовательге түшүп калган эмне себептен да? Эми ал Башка жокпу? Башка ишчи мисалы. Ал недоверие тууралуу бизге ат менен болуп келгенде жазылган эмес. Биринчиден, эгер ошондой недоверие болсо, бул жерге деле ходатайство менен кайрылсаңыздар болот, өтүнүч менен. Ал жерге карап, чечим алып беребиз. Эми бул Бизде адамдар бир суроо бар да. Жолдош ага лейтенант, мына жабырлануучулар бар. Арыз бар. Бул генеральный директор мойнуна алып атат. Алдым ошол акчаны, иштетпей жок кылдым деп. Эмне үчүн чара көрүлбөй атат буга? Бул киши мойнуна алып атат. Эми бул жерде тергөөчү жарандык тартипте чечилиш керек деген таянак чыгарып атат да, иш боюнча. жаран тартипте соттобу? Сот органдарына кайрылыш керек деп чечим чыгарып атат. Ар бир материал боюнча. Бул жерде мошенничество айкын эле болуп атпайбы? Ачык айкын эле мошенничество болуп Канча атат. адамсыздар? Чыныбек Таирович, мындай да, сиз айтып атпайсызбы, 154 статьяга такап атпайсызбы? Жарандык тартипте чечилсин депчи. Жарандык тартипте бул бала чече албайт да анычы. Мунун мойнуна илет, төлөп берсин депчи. Мунун баягы үй бүлөлүк абалын карайт. Анан бул азыр бул 10дон 1 эле бөлүгү могу кишилерчи. Дагы көп киши бар. Жабыр тартканчы. Мунун мойнунда канча карызым бар деп аттың эле? 21 миллион дедиңби? Бияка жазгандар дагы бар. Келе албай калышты. Бул азыр деп эми өзүнүн сөзү боюнча. Бул тергөө амалдары көрсөтөт дагычы. Анан бул кишиде акча жок азырчы. Бул кишиде акча жок. Бул алсаңар эми баягы эки бөйрөгүм эле калды дегендей майнеде айтып атат да. Азыр өзүм арыз жазайын, мойнума алам, отурайын деп атат. Лучше мен кирип кете берейин дейт, өзүм мойнума алып элечи. Анан эми соттук тартипте чечкенде өзүңүз билесиз да. Биз айына $100 чыгарып берип койсо же 10 000 сомдон чыгарып берип койсо, бул канча 20 жылда кутулабы бизден. Лично менден $15 000 алып алып, бул качан кутулуп бүтөт? Биз ошону айтып атабыз. Бул киши мойнуна алып атат. Бул өзүңүздөр туура юридикалык баа берип, мунун кылмыш аракеттеринечи, кылган аракеттерине. Анан татыктуу жазасын тартыш керек да бул кишичи. Себеп дегенде бул тартпай турган болсо, бул нерсе улана берет. Сиздердин ишканаңыздардын алдына элдер келе берет. Сиздерге недовольство милицияга болгон баягындай өзүңүздөр деле билесиздер да. Жарандар кайрылат, недовольство айтат, иштебей атат дейт. Монда журналисттерди чакырат. Биз аргастан чакырдык. Себеп дегенде эки жолу кайтып келди, мына азыр үчүнчүсүн дагы обжалование кылып туруп, үчүнчүсүн дагы распределение кылып алып келет болуш керек. Анан кимдин колуна түшөт, пока азырынча белгисиз.
Анан 3-чү жолдагы жабылып кала турган болсо иш, анда сиздерге ишенич такыр эле кетет да. Биздин укукту анда ким коргоп берет? Биз деген мыйзам өкүлү деп сиздерге кайрылабыз да биринчи. Ушундай болсо илгерки заманга келебиз мындай башкача. азыр эми баягы мыйзамдуу өлкөдө жашап атабыз деп атат. Азыр получается 4 өңүр тең прокуратурага арыз жазып, токтоону бузуп бергиле жазган. Лично мен жаздым. Сиздин арызыңыз кайда келгендигин тажрыйбалуу тергөөчүгө беребиз. Эң тажрыйбалуу тергөөчү ол Кыдыргычев болчу да. Туурабы? Азыр бүт арызыңарды чогултуп бир тергөөчүгө беребиз, чтобы объективно караш үчүнчү бардыгы. Жок, мына бул киши айтып атпайбы? Недоверие болуп эле кайра эле ошол тергөөчүгө түшүп калып атат атпайбы? Болгондо байкеси мындай да. Өтүнүч жазыш керек биздин Бишкек шаарынын 1-майор районунун. Жаздым деп атпайбы өтүнүчтү? Башчысынын прокуратура намынын атына. Жазгандан кийин биз 3 күнүн ичинде карап беришибиз керек, анча мыйзам чегинде. Жок, бул киши мойнума алам, азыр арыз жазайм, кирип кетейин деп атат. Эмне бул кандай? Байкеси мындай да, ар бир бул жерде турган жарандын жазган арызы боюнча чечимдер кабыл алынган. Ошол негизде силер барып азыр көзөмөл органына кабыл алынган чечимге макул болсоңуздар арыз менен кайрылып, ошол түшкөн арыздын негизинде көзөмөл органы кайра бизге текшерүүгө жөнөтсө, ошонун негизинде биз бир тергөөчүгө баардык материалдарды берип, толук объективдүү иш-чараларды жүргүзгөнгө дем алабыз. Бир тергөөчүгө. Өзүңүз тааныштырып койсоңуз. Мен Бишкек шаарынын 1-майор райондук ички башкармалыгынын тергөө кызматынын башчысынын орун басары, милициянын майору Каримов Азамат Акбаралиевич. Бул киши менен таанышпысыңарбы, Алмаз менен? Мурун иши бул түштү беле бул жерде? Бул кишини мен биринчи жолу көрүп атам. Экөөбүз тааныш эмеспиз. Сизчи? Мындай да, ар бир келген тергөөчүгө келген адамды биз тааный албайбыз да. Арыздар көп. Анын ар бирин таанып, мындай на лицо мы не знаем. Алмаз Акбаралиевич сизге мындай суроо. Азамат Акбаралиевич. Баягы биздин эми арыз дооматты үстүртөн эми түшүндүңүздөр да. Бул кишинин дагы кыймыл аракеттерин түшүндүңүздөр. Сиз баягы ушул укук коргоо органдарынын дасыккан тергөөчүсү катары ушундай адамдарга кандай баа берет элеңиз? Аны азырынча айта албайм, анткени тергөө амалдарын жүргүзүш керек. Тергөө амалдарын жүргүзгөндөн кийин толук кандуу юридикалык баа бере алабыз. Ошол тергөө иштери жүргөн документтердин баары сиздерде архивде сакталабы? Биз чечим кабыл алгандан кийин прокуратурага жиберебиз 5 күнүн ичинде. 5 күндөн кийин алар прокуратура өзүнүн мыйзам чегинде мөөнөттөрү бар, ошону окуп калгандан кийин бизге келет, архивге келишет. Демек, буга чейинки жазылган арыздардын баары тең архивде сакталат. Аларды сиздер сакталыш керек. Болот. Ооба. Жүйө менен текшерсе болот. Буга чейин бул арыздарды каралып, тергөө амалдары болгонго убактыңар болду эле да. Былтыртан бери жазылып атат арыздар. Буга чейин эмнеге каралган жок? Сиздин арызыңарды каралып, бул чечим кабыл алган турат тергөөчү. Ошол бир эле факт болсо, бир жөндөйт элек, ошондо карабайсыңар. Бияктыкы болуп атат, бияктыкы эки жол болуп атат туурабы? Мына жазылып атат. Ошолордо эми бир эле фирма болуп атпайбы? Мына тез тандап элечи. Анан ошолорго кичине анализ кылбайсыңар, мындай баягы жумушумду айын бул компанияга жук киши жазып атат. Ону кандай кылсак, бул прокурор менен барып кеңешпейби? Жолдош прокурор. Силерди көзөмөл кылат да, туурабы? Ондан мындай бир фирмага монча адам кайрылып атат. Анан кийин эле бир тергөөчү, анан экинчи тергөөчү анан отказной кылып ыргытып коюп анан жатат ошол бойдо. Кичине анализ кылсаңар болот да, туурабы? Мына бир эле фирмага монча киши жазып атат депчи. Ошентип иштесе, кичине барып инициатива кылып, прокурорго барып, жанагы надзирательный, жолдош прокурор мондо кылып атат десе болот эле да. Туурабы? Бул жерде мындай да, сиздерге ушул кайрылып чарчаган адамдар да көп экен да. 2018ден бери ушул кишилер менен күрөшүп келаткандар бар экен да, акчасын ала албайчы. Анан алар мисалы үчүн түгүнүп эле калдык биз, туурабы? Алар уже баягы адам чарчаганда уже на крайний мере барып коет да. Баягы эми алар да ошол нерсеге жеткирбей, баягы өткөсүң, мына туптуура айтат. Крайний мерага барыш баягы ошол нерсеге жеткирбей, өзүңүздөр бир туура бир тергеп, өзүңүздөрдүн юридикалык бааны берип, эми анан жолдош карап берсеңиздер жакшы болот эле да. Мына ушул айменинчи ызычуунун ортосунан ажырашкандар бар. Ооруп калгандар бар, инфаркт болупчу.
бар толтура. Ошолорду дагы кичине эметиш керек да. Мына ажырашкандар бар. Аял менен тиги бүйөсү күндө ушуп атып ушу. Үй талаада калган кишилер бар. Квартиралар кайра. Ошолордун баарын кичине анализдеп кичине эметип көрсөңөр сураныч. Мына кайрылып атат. мойнуна алып атпайбы? Кылдым, ооба жедим ошончо акчаны. Алмаз мырзага да сөз берип койгон. Алмаз мырза кошумчаңыз барбы айтып аткандар боюнча? Кошумча бар, Айтыңызчы. Эми бияка арыз жазылганда келип көп эле жолу чакыруу болгон. Көп эле чакыруу болгондо берди ба. Алтынбек байке менен именно жана айткандай эмне беттештирүү, очный ставка болгон, баардык эмелер болгон. Мен эч кандай чындыгында ба Алтынбек байкенин иши боюнча, Бекназардын иши боюнча, Акылбек байкен баардык могу жарандардын иши боюнча качкан жерим жок эч кандайчы. Келчү роодага болсо роодага келип эле неметип атам. Кандай мыйзам чегинде болсо ошондой карап бергиле деп эле суранганбыз. Мындай чынын айткандачы. Мен акчаны алып туруп дароо эле полный атайын эле жок кыла алган жерим жок бу жерде. Чындыгында ишти туура эмес алып баргандыктын негизинде жарым жартылай объектилер бүтүп бүтпөй, кээ бирөөнүкү сырты калып, кээ бирөөнүкү ичи калып ушундай болуп калды. А бирок толук моундай 100% эч кимдин моундай акчасын алып такыр урбай койгон жерим болгон эмес да. Ошонун негизинде балким ушундай чечимдер кабыл алган болуш керек деп ойлоп атам. Эң эле кымбат фундамент меники болду да. Фундамент 15 000 долларга коюлду да. Жок, абалы деле турган, просто аны бузуп кеткенбиз. Меники карачы, сен крышасын жаптыктап атсың. Сен эчтеке кылган жоксуң менен. Крышасын жаптыктап эч качан айткам. Сен айтып атпайсың, сырты калып калган, беркилердики чөнкү алган. Акылбек байке. Сен общий айттың. Алмаз байке, именно сиздин маселе боюнча да. Сиз 13 000 доллар мага бердиңиз. 800 канча миң сомду жана 850 миңди Адилет деген балага берип салып атпайсызбы? Анын жөнүндө сенден сураган жокмун. Алмаз. Ал бала мен анын жөнүндө сураган жокмун. Мен сенин алганыңды сурап атам. Туурабы? Мен алган боюнча дуал турду, Дуал турду болду. фундамент куюлду, материалдар бардыбы? Кайсы Экинчи материал жарабайт аны. Сиздерден ошол сураныч адилеттүү карап Көргөн бериңиздер. тартип мына Аллах кол ушундай да. Сиздердин аракет жок деп атышат да. Жок, аракет эмес. Азыркы учурда биз жана жогоруда айтылып өткөндөй, эгер кабыл алынган чечимге макул болсоңуздар, анда көзөмөл органына кайрылып арызданот менен кайрылыңыздар. Ал жактан кайра текшерүү иштерин жүргүзүү үчүн бизге келип түшөт. Ошонун негизинде биз баардык материалдарды ушул жерде турган жарандардын жана бизге мурда кайрылган жарандардын аты жөнү билип же болбосо өздөрү келишсе баардык материалдарды чогултабыз дагы бир тергөөчүгө тапшырып, ошол тергөөчү толук кандуу иштерди алып барып бул жака юридикалык баа берет, кыймыл аракетине. Биз азыр бул чогулгандар коллективный договор жазалуу же анын кажети жокпу? Анын кажети жок. Баары чогулуп келет. Арыз өзү бир жолу эле жазылат. Башка райондорго жазгандарчы? Башка районго жазгандар ошол мындай да, эгер кылмыш жаза процессуалдык кодекстин 160 беренеси бар. Эгер биз бул жаранга юридикалык баа берсек, ал жактан иштерин алганга мүмкүнчүлүк болот. Соединение болот, э? Соединение, для соединения. Дагы сурооңуздар барбы? Убактыларын кармай эле. Сурооңуздар барбы? Арыз жазылганда тергөө амалдары жүргөн да жок да. Сурап да койгон жок да. Мындай арыз берилди. Анан барып ошол үйдү көрүп, же осмотр кылгандай дегендей ошондой бирдеме чара болуш керекпи? Азыр кайра жана немеге келип атабыз, биз айтпадык, прокуратура органына кайрылыңыздар. Биз тажрыйбалуу. Ишенчү. Арыз алдым мен кабинеттен. Болду, ошондон кийин эле кайра аткарчы. Эчтеке Тергөө амалдары обязательно жүрөт, сурак кылат, ошо осмотр этпесе, осмотр место происшествия болбойбу. Кылыш керек, сөт, фото таблица болот. Кабинеттен чыкпай эле сокращать этилип калып атпайбы? Жумуш. Болобу, толук кандуу өзүңүз айтып аткандай тергөө амалдары жүргүзүлөт. ошону убада бересиздер, кылат болот да. Үчүнчү жолу жазсак кайра эле ошо следовательдерге биздин ишибиз түшүп калбайбы? Азыр эле айткандай, бүт тергөөчү, бүт арыздар чогулуп туруп, бир тажрыйбалуу тергөөчүгө беребиз. Ал болсо толук кандуу юридикалык баа берет. Бул жаранга Маалыматты алуу үчүн кайсы күнү келсек болот? Кийинки. Бизге материал келгенден кийин ошол күндөн баштап уже келсеңер болот. Кабарлайсыздарбы? Кабарлайбыз. Телефондорубуз бар да. Чындыгында мен азыр көптөгөн адамдарга акча карыз болуп калып, үйлөрү толук кандуу бүтпөй калып, азыр оор акыбалда турам. Бизнес банкротко учурап, азыр кандай акыбалдан чыгып кетүү негизинде
аябай оор акыбалда турам да. Анан ошо баягы өлгөндүн үстүнө көмгөн кылып, бул маңдайында турган Бакыт байке да бул жерде экен. Арыз жаздым, тиги бугулум деп. Бу жерде деген маселе мындай болуп атат. Өткөндө экинчи видео чыкканда бир апа чыгып сүйлөдү видеодо. Мен ал апаны ошол видеодон биринчи жолу көрдүм да. Ал апанын мурунун кездештирген эмесмин. Эч качан эч кандай жерден жолуккан эмесмин. Договор ошо Азыр 1 минут байке сүйлөп алайын, сиз сүйлөп берсеңиз. Анан экинчи маселе мынакей, бул адамдар акчаларын берип, үйлөрү курулуп бүтпөй калып сыздап атышат. Мен буларга күнөөкөрмүн алдында, чындыгында. Күнөөмдү мойнума алам. Ал эми бул адамды айта кетсек, бул 500 000 сом гана берген. 4 жыл, 6 жылдан бери данагы видео болуп атат. 6 жылдан бери ызылдашып жүргөн дегендердин арасында мынакей ушул Бакыт байке бар да. 6 жылдан бери жакшынакай эле үйдө жашап атат. 500 000 сом берип алды. Ал 500 000 сомдун ичинде мынакей жери дагы бар, үйү дагы бар. Жок, үй башы канча баалады? 1 минут байке мен сүйлөп алайын, анан 500 000. Анан баягы чыгымдарды короткон, мен ал чыгымдарды негизи компания кылып бериш керек болчу. Андай мындай деп. Бул байке негизи чындыгында мага бересе болчу да, 270 000 сом астата калган. Анан Сен жасап бүтүрүп бермексиң да бирок. Ошол суммага 270 000 сом. Элестен сүйлөшкөнбүз да. Сен деген остаточный сумманы өзүңүз бүтүрүңүз, ошо менен расчетубуз документ бергенде беребиз дедим. Андан берги өзүң бүтүргөндөн кийин сен деген вымогательствомен заниматься. Жок, вымогательство. Договор боюнча 4-5 1 минут. Жок, 5-чи үйбү? Жок, 5-чи үйбү? 6-чы үй. Договор кана? Менде да договор. Договорду мошенничество менен сатып атасыңар, сатып үйдүңөр. Атамага 6-чы үйдү берип атасың. Кайсы үйдү? 5-чи үй. 5-чи үйдү саттыңар да. Договор канаки? Менде да договор. Колумда бар. Жашап атканына канча болду жашап атканыңыз? Сен билесиң да. Сен алдап жүргөн. 2019-тан бери жашап келатасыз, туурабы? 500 000 сом 40 күндө бердиңиз. бүтүрөм деп. Жок, ладно, ал мейли. Жок, 600 000-дин ичинен Хоть мага 500 000 десе бердим. 300 000 болсун, мейли. Жок. 90% акчасын бердим да. Хоть 100 000 болсун, мейли. Жок, 90% Сиз жашап бердим да. атасызбы? Үй сиз 40 күндө бүтүрүп бердим. Жок, менен. 40 күндө бүтүрүп бердим. Урмат көрүүчүлөр, мына өзүңүздөр деле ойлосоңуздар, 500 000 сомго жери менен, үйү менен 600 000ге баланган негизи. Жок, 90% 770 000ге баланган. Эми мынакей мен көрүүчүлөргө кайдылып кетейин. Мынакей мен бул байкеге азыр акчасын тагып берип, даяр. Койт мага десе 500 000 берген, мен буга миллион сом берейин. Жок, үйүмдү бошотуп берсин, мен ошол үйүмдү сатып туруп, мен могу карыздарды жаап алайын. Кайрат мырза мындай да. Бул киши деген биз договор тозгондо 500 000 сом берген. Эми ал кезде үй башка болчу. Биз баасын билип туруп 11 000 доллар болчу да. 11 000 долларды биз кетирдик. Сүйлөштүк, келишим түзүлдү. Ошо апамдын намында договор. Анан биз основной 90%-ин сразу төлөп койдук. Акча кетпесин деп туруп салып беришкен 40. 600 бирдеме. Жок, 11 000 доллар 69-дан курс менен эметкенбиз. Ошондо основной суммасын bir 90%ке жаккан акчасын сразу бергенбиз. 40 күндө бүтүрөм деп. 40 күн эмес 2 жыл болду. 2 жыл эчтеке кыймылдаган жок. Болгону биздики 5-чи үй болчу, 6-чы үйгө өзүм салды. 2 жылдан мен айттым, суу киргизесиң сен бүгүн эртең деди, эчтеке жок. Анан аягында өзүнүн үйүн берди, 6-чы үйдү. По договору 5-чи. 5-чини булар сатып ичти партнеру менен. Сатып туруп, аны башка жарандарга сатты. 6-чысын болсо биз алып бүтүрө бериңиз. Ошо менен биз расчетпуз дедиңиз. 2020-дан бери жашап атасызбы эми? Ошо менен расчетпуз деди. Анан кызыл китеп качан бүтөт десек, бүгүн эртең кызыл китеп болгондон кийин келип алып туруп, мага сиз эми общий сумманы бересиз дейт. Договор эси договорду, ал деп бад эмес. Общий сумма биздики 11 000 доллар болчу. Ошондон 500 000 мен бергем. 690 000, 69 доллар фиксированный курс менен жазганбыз да. Сууну киргизген жок. Сууну ошол бүтпөгөн үйгө меникине келип туруп коштуруп кетип калды. Болду. Жасачу жумушту бүтүргөн жок. Мен айттым, остаточный суммасын бересиң деп вымогать этип атат да. Это вымогательство. Мошенничество, то, что 5-чи үйдү мага бергиле, пожалуйста, мен остаточный сумманы берем. Артындагы сип панель эмес, темирди чечип кеткиле, жасагыла дедим. Башынан негизи баягы орун алмашып кетти. Эми орун алмашкандан соң өзгөрбөйт да. Ошо 5-чи үйдү эмес, 6-чы үйдү алып бериңиз, как раз бул угловой үй, территориально удобный болот деп бергенибиз чындык. Андан тышкары суу киргиздим дейт, анан стяжка кылдым дейт. Ооба, кылды аны. Мен аны эметкен жок. Ночной потолок, входной группа деген негизи договорубузда жок болчу. Подключ кылган эмеспиз да биз. Договорду карасаң, менде бүт пункттарды. Хорошо, мен деле карайм. Анан учурунда келгенде 770 000 остатоктон мен айттым,
бир жазачу жерлерин жазаптырсыз, эми калган остатокты бериңиз дегенде. Жок, полный сумманы сурап атпайсыңбы сен? Жок, андай болгон эмес. Так, менде запись бар да. Менде деле запись бар. 50 миң сом гана берем деди да. Анан ошондон улам экөөбүз уша кеттик. Себеби дегенде элестетсең байке дедим. 500 миң сомго мен фундамент куйдум, стенаны көтөрдүм, крышасын жаптым. Ошого сүйлөштүм. Жерди сатып алдым дедим. Ушунун баары 500 миң сом араң болуп, ишо мен пайда алып калып атам. А кантип сен суу киргизип, начной тартып, стяжка кылганыңа там 270 миңди сарптай үйдүң. Андай болбойт да, экөөбүз уша кеттик. Жок, тышын терезелер башка. Ошондон улам экөөбүз Фасад ушугеске чейин мен евро. Түшүнүктүү экөөбүз. Сиз биякты кабыл этпейсиз, э? жок, мен айтып атам мынакей, байке ушу буларды ладно, туура түшүнөм, булардын алдында мен күнөөлүүмүн деп атам. Сиз бул жерде эмне жүрөсүз? Өлгөндүн үстүнө көмгөн кылып, биринчиден, экинчиден Наказать тебя. апаңызды мен өмүрүмдө көргөн эмесмин, бирок өткөн видеодо айтып атат, Алмаз жаман бала экен, тиги бу деп ба. Сиз жазып бергенде окуп атса керек го, бирок апаңызды мен өмүрүмдө көргөн эмесмин. Ошо видеодон гана көрдүм. Экинчи маселе айтып атам. 500 миң бердиңиз, үйдө жашнакай жер пер менен жашап атасыз. Келиңиз мезге 700 миң кайтарайын да ошол үйдү сатып берип, мынакей могул 3 адамдын акчасын кутулуп салайын деп атам. Принципиально. А эмнеге мен сизге 3 жыл мурун 3 жыл мурун сен ошол договор акчаны боюнча бергенден кийин 4-5 үйдү бердим. Пожалуйста. Сен эмне болосуңар, эми соттошосуңар жаңы. Жок, соттошобуз. албетте соттошобуз. Бияк эми милициянын аймагы болуп атат, э? Бияк бошотобу, суранып атышат. Жүрүңүздөр болду. Эми түшүнүктүү болду, э? Айтып алдыңызбы? Айтып алмады, Все, айтып алдыңыз, э? Все болду. Урматтуу көрүүчүлөр, эми кошумча деле жок. Баарын өзүңүздөр көрдүңөр. Бир чети укук коргонгондары, жабырлануучу, ошол компаниянын өкүлү болду. Бир жыйынтык чыгат деп ойлойбуз. Саламаттыгыңыздар. Байке, сіз жазып қойыңызшы.